Кээ бир улуттардын өзүнө таандык үйлөрү бар. Бул үйлөр көбүнчө ошол улуттун жашаган жеринин шартына ылайык курулган. Мисалы, тоолуу аймактарда үйлөр тоонун этегинде же боорунда курулса, бир жерден экинчи жерге көчүп жашаган элдерде ташууга ыңгайлуу үйлөр ойлоп табылган. Боз үй, чум жана вигвам сыяктуу үйлөр көчмөн элдерге таандык үйлөр болуп саналат. Боз үй кыргыздардын улуттук үйү. Ал көчүп жүрүүгө абдан ыңгайлуу жана анда бир дагы мык колдонулбайт. Анын ичи кышында жылуу, жайында салкын болот. Ал эми чум Сибирдин жашоочуларына таандык үй. Бул үй адам баласы эң алгач курган үйлөрдүн бири болуп саналат. Анын төбөсү конус түрүндө курулат. Вигвам дагы чумга окшош, бирок тегерек формада болот. Ал Америкадагы индеецтерге таандык үй. Шале, Труло жана Сакля тоолуу аймактарда жашаган элдердин улуттук үйлөрү. Швейцариялыктардын Шале деген улуттук үйү бар. Бул үй көбүнчө шаардын четинде курулат жана үйдүн ээлери ал жерге эс алуу үчүн барышат. Шале деген сөз чабандын үйү деген маанини түшүндүрөт. 17-кылымда бул үйдү романтикалуу үй деп аташкан. Труло болсо Италиянын Апулия аймагында кездешет. Бул үй алгач 16-кылымда курулган. Анын чатыры конус түрүндө. Чатыры үйдүн экинчи кабаты болуп саналат. Трулонун дубалдары абдан калың, ошондуктан үй кышкысын жылуу жана жайкысын салкын. Ал эми Сакля Кавказ элдерине таандык үй. Сакля терезеси жок, чатыры түз, бир бөлмөлүү үй. Мындай үйлөр тоонун этегинде бири-бирине жакын курулат. Ошол үчүн бир караганда террас сыяктуу көрүнөт. Бул үйдү курууда жыгач, топурак жана саман колдонулат. Үйдүн дал ортосунда очок турат. Очоктун түтүнү үйдүн төбөсүндөгү мордон чыгып турат. Изба, хата, мазанканы түздүк аймактардын жашоочулары салышкан. Изба орустардын, хата менен мазанка украиндердин улуттук үйү катары белгилүү.